баягы шаардын ичиндеги бааларга анализ кылып атабыз да. Мына ар бир райондо, мен райондун башчысы Токтосун Султанович турат. Азыр бардык акимияттар бизден баягы эл түшүнгөн тил менен айткан акимияттар иштеп атат. 1-май, октябрь, сыйырда отура. Мына өзүбүз көргөндө бул бир жер. Бул жерде толугу менен баалар бар экен. Кечиресиздер, тамак аш бар экен. Керек болсо кээ бир тамак аштын баалары ылдый түшүп кетет. Эми бардык эле жерде мындай болбой калышы мүмкүн. Азыр текшерүүнү улантабыз. Бирок бир нерсени айтып коюуга ошо уруксат этиңиздер. Урматтуу шаардыктар, урматтуу кыргызстандыктар эгер көрүп атса. Ажыбыз, өкмөтүбүз, жогорку кеңеш, шаардык кеңеш, шаардык бийлик баарыбыз иштеп атабыз. Жергиликтүү бийлик бааны түшүрүү боюнча, жок дегенде бааны кармап туруу боюнча. Эми ошого эл журтубуз шаардыктар да бизге жардам берсе, кантип? Мисалы, мурун 1 килограмм шекер 30 күндө жетсе, азыр 25 күндө жетип калышы мүмкүн, мисалы. Бирок ушуну түшүнүү менен кабыл алып, 14 күн үйдөн чыкпай, баарыбыз ушуну жеткирип берсек, өзүбүз да экономияга барсак, жөн жерлерден ашыра ала бербесек. Мисалы, мен бир историяны айтып берейин, кыскача. Мен кичинекей кезимде Гошана Айшахан деген апабыз бар. Анын баласы тоого чабан болуп, 7-8 кичинекей баласы бар. Анан байкуш апабыз ошонун баарына жетишир үчүн шекерди коюнуна катып, ар күнүнө бирден кашык салып берип, ушинтип акчысын өттү. Эми биз да ошол үйдөгү бала бакырабызга ошол шекерди экономдоп, унду экономдоп, 14-15, максимум 20 күн турсак, калганы баары өзүнүн ордуна келет деген ойдобуз. Унубузду мына өкмөт азыр иштеп атат. Казакстандан, Россиядан алып келгенге темир жолу ачык, бардык жолдор ачык. Бул шекерибиз өзүбүздө бар. Майды мына Россиядан, Алтайдан, жактан алып келип атат. Ошондуктан ар бир жаран өзүнө жетиштүү гана продукцияны өзүнө үйүнө алып, ошого жеп турса, бардык кризистен чыгабыз. Убакыт азыр биригүүнүн, экономдоонун, бири-бирине арка жөлөк бөлө турган убакыт. Калганын биз колубуздан келишинче, күчүбүздүн жетишинче бардык өлкөлөр менен мына өкмөтүбүз иштеп атат. Жакын арада бул суроо чечилет деген ойдобуз. Бул көйгөй деле жок, бирок кээ бир жерлерде кичине мындай жетишпегендиктер болуп атат. Текшерүүлөр мына акимияттын айтып кеткенибиз жок. Текшерүүлөр күндө жүргүзүлөт. Күндө мониторинг этип атат. Мына акимияттарда соода бөлүмдөрү бар, жергиликтүү бийлик бар, антимонополный комитет бар, агентство бар. Ошону менен күндө мына супермаркеттин ээлери менен сүйлөшүп атабыз. Оптовиктер менен сүйлөшүп атабыз. Кайсы жерде баа өсүп баратса, ошол спросту батыраак алып келгенге чечкенге аракет кылып атабыз. Кудайга шүгүр, азыр бирок мындай курч кырдаал шаарда, Бишкек шаарында жок. Мындай мурун биринчи этапта спекулятивдүү жогорулатуулар болгон, бирок азыр андай жок. Азыр баягы рынок доллардын өсүшүнөн, чек аралардын жабылышынан, логистиканын кечилишинен бир 200-4-5 сомго жогорулатышы болуп атат. Бирок баягыдай болуп, 500 сомго, 400 сомго резкий спекулятивдүү баа жогорулатуулар жок. Ошон үчүн бизнесмендерге да чоң рахмат айтамын. Ушулар өзүн-өзү кармап калышты, түшүнүп калышты. Уже бизнес өкмөт менен чоң иштей баштады. Бул казактын унуусу жогорулап атат. Мисалы 1450ден болсо азыр 1100-200 сомго жогорулап атат. Килограммдан, 50 килограммдан мüşөктөрдө. Себеби бар, Казакстандан келип атат, Казакстан кичине өзүнүн элине жеткирген кылып атат. Ана бул долларда көтөрүлүп кетпеди, ошо адаптивдик этип атат да бааларды. Бирок резкий жок да, баа көтөрүлүү жок. Анан биз азыр мына өкмөтүбүз да өзүнүн эсебинен региондорго ундарды бөлүп атат. Биз азыр шаардагы бардык жанакы жетим жесир, багар көрөрү жок, жалгыз бой энелердин бар бутотун алып бизде бар болчу. Biz hazır ошолорго өзүбүз бул ундарды жеткиребиз. Акысыз өкмөт элге берип атат. Баягы складтарында жаткан ундардын баарын бүт региондорго бирдей бөлүп, акысыз
багар көрөрү жок, жетинчиси жалгыз жүргөн баягы кишилерге азыр Кудай буйруса мына акмияттар менен иштеп атабыз, таратабыз. Жергиликтүү бийликтин эсебинен болот, э? Жок, өкмөт берип атат, өкмөт элге берип атат. Мисалы Бишкек шаарына азыр 1000 тоннага жакын un бөлүндү. Ошонун баарын азыр карап, эсептеп атабыз. Кайсы жерде кыйналып тушташтык бар, ошолорго ошону жеткиребиз.